Дарак бир жерден көгөрөт. Анын жемишин татыш үчүн алдарактын жетилишин күтүү керек. Дал ушул дарак сыяктуу президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз көчүн чайпалтпай улантып кетүүчү өлкө башчысы керек. Мындай пикирлерин билдирген көп улуттуу Ала Мүдөн районунун тургундары учурдагы тынч, баардар, бакубат жашоону улантууну Сооронбай Жээнбековго гана ишенип тапшырууга болорун бир ооздон билдиришти. Мына 6 жылда жетишкен жок. Көп жакшы иштерди баштады. Көбү бүтө элек. Ошону Сооронбай Шарипович ошо партиялашы, жолдошу бүтүрөйүн деп атат. Улантайын деп атат. Анан ушундай кишини колдогондо кандай кишини колдойбуз? Ошондой адамдарга ишенишке болбойт. Популизм деп коет аны. Жөн эле элди өзүнө тартыш үчүн сүйлөшкөн сөз. Мына программаны уктуңар. Мен ушул программаны угуп отуруп абдан ушу келечектен абдан зор үмүт күтүп атам да. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдогондордун саны күн санап өсүүдө. Республикадагы ондой партия, 50гө чукул коомдук бирикмелер Жээнбековдун талапкерлигин колдоп чыкты. Саясий жана коомдук ишмерлердин катарында маданият, спорт кызматкерлери да бар. Бир дарактын гүлдөшүн, мөмөсүн жешибиз үчүн ар бир 5-6 жыл сайын отурган жеринен жулуп алып эле башка жерге отургузбайбыз да. Ошон үчүн мен Сооронбай Жээнбековго добушумду берем. Наша молодежь, современная молодежь. Өлкөнүн эртеңки жаркын келечеги, бүтүндүүлүгү, тынчтык үчүн биздин райондун көп улуттуу жаштары Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдойбуз. Сизге алдыдагы жарышта ийгилик каалайбыз. Сооронбай Жээнбековдун программасы атаандаштарынан жөнөкөйлүүлүгү, чыныгы ишке аша тургандыгы менен айырмаланат. Кандай киши президент болсо деп. Бардыгыңар күткөнсүңөр. Таза болсо, коррупцияга аралашпаса деп. Кана 12 калган талапкердин ичинен тазасы ким? Сооронбай Шарипович. Страной должен управлять такой простой человек. Менимче мамлекет башчылыкка мугалимдик кесиптен баштаган. Өзү бак тигип, ал бакты гүлдөткөн, айыл чарба түйшүгүн жон териси менен сезген гана талапкер келиши керек. Ушул себептүү Сооронбай Жээнбековдун гана талапкерлигин колдоп алалы. Менин максатым ушул жешкендерди 6 жылда көп иш жасалды. Бирок көбү да бүтпөй калды. Убакыт аз болуп калды, атаган туугандар. Ушуну бүтүрүш менеки бекемдеш, кыргыз мамлекетин түз жолго салыш. Сооронбай Жээнбековдун жерлердеги эл менен болгон пикир алышуусу ыр бирлер менен коштолууда. Сооронбай Жээнбековго Сокулук районунун тургундары алдыдагы жарыштан озуп чыгуусун тилек кылып, ак бозат мингизип узатты. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.